Сөз депутат Турскулов Жыргалбек Күрүчбековичте. Рахмат. Мен суроом Акылбек Шарипович, Көлдүн губернаторуна. Ушу көлдө элде ыз учуп чыкканда Кызыл Омпол боюнча сиз элдин үнүн угуп, дароо өкмөткө жеткирдиңизби элдин үнүн? Биз 24 апрель күнү биринчи элдик угууну өткөрдүк. Жанагы межведомство рабочий группа түзүлдү деп атпайбызбы? Андан кийин дагы 2 жол өткөрдүк. Акыркы жол өткөргөнүбүз 27 март күнү болгон. 27 март күнүнөн кийин биз элдин үнүн өкмөткө жеткиришке туура келди. Жеткиргенбиз. Сиздин позицияңыз кандай? Менин позициям азыр элдин позициясын болгондон кийин, мен жергиликтүү бийликтин жетекчиси болгондон кийин, областтын жетекчиси болгондон кийин мен каршымын. Рахмат, Кубатбек Аличевич. Андан комиссия түзүлдү. Ушу комиссиянын иши эмне болду азыркы учурда? Комиссия иштеп атат. Акыркы чечим менен 18 апрелде комиссияны кайрадан түзүп, кирбей калган мамлекеттик органдарды киргизип, полномочиясына расширение кылып берүү боюнча чечим кабыл алынып, азыр дагы иштеп баштады. Тек инспекциянын жетекчисине азыр калдыктарды көчүрүү боюнча, урандын калдыктарынчы экологиялык канчалык зыян барбы? Эми чөткү экологиялык канчалык зыян деп, ал ар бир хвостохранилище өзүнчө сынаш керек да. Ошондон азыр так данный айтуу кыйын. Ошо барбы зыяны же жокпу? Бул Кызыл Омпол боюнчабы или калган калдыктар боюнча? Жок, азыр көчүрүү жүрүп атпайбы? Миң кушта болуп атат мисалы үчүн. Определенный мера бар зыян. Эмил Кубатович, сизге суроо, ушул лицензиялардын баары тең Зилалиев иштеп турганда берилгенби? Жыргалбек Күрүчбекович, бул көбүнөн ушул убакка келип калат да. Бардык эле анда ушул убакта экенде көп өтөт. Урматтуу депутаттар, мына бизге берген бүгүн маалымат бар. Урматтуу төрага дагы тастыктады, буга тастыктап ушу менен айтсаңар да болот деп. Маалыматка таянсак, Чүй областында Панфилов районунда да уруксат берилген экен, Талас областында Бакай Ата районунда берилген экен, Көл областында Ак Суу районунда жана Тоң районунда. Нарын областында болсо мына бул Кызыл Омполда кирип атат. Анан Жумгалда дагы Миң Кушка казганга да уруксат берилиптир. Эми билесиздер да Миң Кушту Союз малында кандай болгон. Азыркы учурда дагы ушу бергенине мен таң калыштуу болуп атам да. Эми урматтуу коллегалар, Чернобыльды билебиз. Ошондо да эл чыккан запрет по всей стране на добычу и на переработку депчи. Анан кийин биз Союз малында көргөн нерсени кедергеси эмгиче болуп атат. Анан азыркы учурда 21-кылымда биз дагы экологиялык катастрофа өлкөгө айланалы деген уран берген, уранга лицензия берген жетекчилерге мен таң калам да. Ошон үчүн мен ойлойм, биз бүгүн токтомду кабыл алып, негизи эле биз ушу тыюу салышыбыз керек уранды иштетүүгө. Рахмат. Рахмат.